Москвада 23 жаштагы кыргыз жараны көп кабаттуу кеңсенин сыртында иштеп жатканда жип үзүлүп каза болгондугу маалымдалды. Москвада курулушта иштеген кыргыз жигити кырсыктан каза болуп калды. Бул тууралуу Орусиядагы кыргыз диаспорасынын активисти Улан Кошматов жеке баракчасына жазды. Ага ылайык маркум 23 жаштагы БЗ 19-сентябрда көп кабаттуу кеңсенин сыртында курулуш иштерин жасап жаткан. 7-кабатта турган учурда жиби үзүлүп кетип жерге кулаган. Тез жардам чакыртылып, Москвадагы номер 1 ооруканага жеткирилди. Комада 2 суткага жакын жатты. Алган жаракаты өтө оор болгондуктан 21 сентябрь күнү бул дүйнө менен кош айтышты, деп жазды ал. Анда белгиленгендей каза болгон жаран Орусияга Жалал-Абад областынын Сузак районунан барган. Маркум эл катары Москвага келип, ата-энеме, бир туугандарыма жардам берип, үйлөнүп жайлансам деп иштеген эле. Айылдаштары анын сөөгүн мекенге жөнөтүү боюнча сүйлөшүп, каражат топтолуп, уруксат кагаздарын даярдап, 24 сентябрда узаттык, деп жазылат анда. Азырынча маалыматты Кыргыздын Орусиядагы өкүлчүлүгү тастыктай элек. Автор Кызжыбек Раимова. Булак Супер КЖ.